1-май жана Свердлов райондорунда кайра шайлоо качан өткөрүлөт? Бишкектин 1-май жана Свердлов райондорунда баарына каршы добуш эң көп топтолду. Мындай аталган округдарда кайра шайлоо өткөрүлөт. Азырынча бул алдын ала жыйынтыктар. Расмий жыйынтык чыга элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин баарына каршы добуш эң көп топтолду деп далилденген соң шайлоо дайындала турганын билдирди. Анын айтымында 1 айдын ичинде шайлоо дайындалат. Белгилей кетсек, 1-май районунда бардыгына каршы добуш 32,98%, Свердлов районунда 37,48% болду. Эскерте кетсек, 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жыйынтыкталды. Боршайкомдун серверин Коопсуздук комитетинин IT-адистери текшерип жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо системасындагы мүчүлүштүктү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жана башка мамлекеттик органдардын IT-адистери текшерип жатышат. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов айтты. Эмне себептен кимдин күнөөсү менен болгон текшерип жатышат, деди Маматов. 28 ноябрда мамлекеттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин Боршайкомдун добуштарды санаган автоматташтырылган системасы иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар буну көз боемочулук деп шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова сервердин техникалык мүчүлүштүк кеткенин айтып, добуш саноого зыян болбогонун билдирген. Жогорку Кеңештин шайлоонун баштапкы жыйынтыгын алайык. 6 партия 5%дык босоодон өтүп, шайлоодон утканы айтылууда. Акыркы жыйынтык бюллетендер кол менен саналып бүткөндө чыгат. Добуш берүү укуктуу 3 миллиондон ашуун жарандын ичинен шайлоого келгендер 30%-дын тегерегинде болду. Галина Байтерек жол эрежесин бузгандыгы үчүн салынган айып пулду төлөдү. Президенттин администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн башчысы Галина Байтерек жол эрежесин бузгандыгы үчүн салынган айып пулду төлөдү. Кечээ 29 ноябрда айып пулду төлөдүм. Айып пул боюнча кат эмне үчүн келбегенин тактадым. Мен жашаган жеримди алмаштыргам, ошондон болушу мүмкүн экен. Негизи айып пул боюнча кат келгенде мен дароо төлөшмүн, дейт ал. Социалдык тармактарда президенттин администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн башчысы Галина Байтеректин BMW X6 унаасынын сүрөтү жарыяланып, унанын жол эрежесин бузгандыгы үчүн 8 000 сом штрафы бар экендиги жазылып талкууга алынган.